Артынан бақыт ээрчиген бала. Дүйнөдөгү адамзаттын баардыгы бактылуу болгусу келет. Баардыгы бакытты күтөт, сурайт, издейт, эңсейт, артынан жүгүрөт. Адамдар күдөрүн үзбөй күткөн ошол бакыт күндөрдүн бир күнүндө жолго аттанып чыгып, алдынан кезеккен адамдардын баардыгынын каалоо тилектерин аткарып кете берет. Шаардан шаарды, кыштактан кыштакты, тоо токой, талаа түздү сыдыра кыдырган бакыт бир күнү байкабай аңдын ичине жыгылып түшөт. Аракет кылып чыгайын десе, анысынан майнап чыкпайт. Анын чуңкурда жатканын көрүп калган адамдар токтой калып, чын эле сени жолуктурдукпу деп сүйүнүшүп, өздөрүнүн аткарылбай жүргөн тилектерин, каалоолорун жалынып жалбарап айтышып, бакыттын өз бактысын ошол замат эле алып кетип жатышты. Бирок өздөрүнүн жеке иштерине шашкан адамдар бакытты чыгарып коюуну эске алышпады. Арадан бир топу убакыт өткөндөн кийин жаштыктын ырын ырдаган, жүрөгүн жакшы маанай жандаган бир жаш жигит аңдын жанынан өтүп баратып бакытты көрүп калат да. «Бакыт!» деп суроолуу таң калат аябай. «Сиз эмне үчүн бул жерде олтурасыз? Уруксат болсо мени бир суроомо жооп берип коесузбу? Биз адамдардын баардыгы бакытты каалайбыз. Ал эми сиз бакыт, өзүңүз эмнени каалайт болду экенсиз? Жигит, азыр мени эмнени каалап турат дейсиң? Азыркы менин эң күчтүү каалоом ушул аңдан чыгып кетүү». Бакыттын аңга кокустан түшүп кеткенин ошондо гана түшүнгөн жигит ойлонбостон ыкчам кыймылдап аны алып чыгат да коштошкон боюнча андан ары жолуна түшөт. Жардамын берип, бирок андан эч нерсе сурабаган жигитке таң калган бакыт бир саамга анын артынан карап турат да, анан жигиттин артынан жүгүрүп жөнөп, ошол бойдон өмүр бою ээрчип алган экен. Эң бактылуу адам бул көптөгөн адамдарга бакыт тартуулаган адам. Аягы.